Урматтуу достор, 2009-жылы Санжар акем өлтүрүлүп, андан кийин тынбай өлтүргөндөр менен күрөшүп аттым. Чындыгында мага аябай эле кыйын болгон. Санжар акемдин жанында миңдеген достору, инилери, туугандары бар болсо дагы Бишкекте мен жалгыз болдумбу билбейм, иши кылса мен жалгыз күрөшкөнгө туура келди. Эми бардыгын айтып бербей эле коеюн, өтө оор болду. Өмүр боюга кесилгенден кийин ар түрдүү тактикаларды кылып атышып, 1,5 жылдан кийин ачыкка чыкты, эркиндикке чыкты. Андан кийин мен кайра каматтым, кайра киргиздим. Ал мени коркутуп баштады, деги эле ушундай окуялар аябай мени кыйнады. Ошол убакта мага бирөө айтканда, бир акылман, мен сыйлаган киши айткан: "Ыргал, сен көп болсо душмандарыңды, ошол агаңды өлтүргөн душмандарыңды буту сынып калсын, колу сынып калсын деп аткандырсың. А бирок сен Аллахка аманатка тапшыр" деди. Сенин Аллахка аманатка тапшырсаң, сенин акылың, сенин оюңа келбеген жазаны берет, эгер чындап ошол күнөөлүү болсо деди. Андан кийин мен үйгө келдим дагы, ошол кишинин сөзүн уккандан кийин үйгө келип, Кудайга Куран окуп, агамдын атынан аябай чоңундай бир сыйынуу кылдым да жалындым: "Кудай, бүгүндөн баштап мен ушул балдардын жазасын жазалоону мен каргабайм, бирок сен жазала" дедим. "Сен жазалап, сен өзүң жазасын бер. Мен сага ушунун жазасын, эгерде ошол бала күнөөлүү болсо, сага аманатка тапшырам" дедим. Өлүмгө катышкандар бир нече болчу. Ошолордун бардыгын жана аралашкандардын да бардыгын. Андан кийин бир 7-8 ай өтпөй туруп, билесиңер кандай окуялар болуп, ошол өлгөндөрдүн кандай чоң жаза менен кеткендигин. Өлүп баратканда, атылып жатканда ошол "Алла, Алла" деп кыйкыргандыгын, "Апа" деп кыйкыргандыгын ошол жерде жанында уккандар айтып беришти мага. Мен ошондо айттым: Аллах, мен сени мындай жаза берет деп мен чындыгында акылыма да келген эмес депчи. Анын сыңарындай мен бүгүн менин жериме, өзгөндүктөргө, мен төрөлүп өскөн жерге бүгүнкү бийлик ушундай чоң кыянатчылык кылат деп мен таптакыр ойлогон эмесмин. Мен эртеңки күнгө, бүгүнкү күнгө чейин тирүү болгондон кийин чоң үмүт менен жашадым. Чындыгында Лейлекте окуя болгондо, башка жакта окуя болгондо мен дайыма ишенчүмүн, биздин бийлик, биздин жигиттер чечет депчи. А бирок бүгүнкү ушул куршаптыктардын ушундай ситуацияга туш келип, көңүл бурулбай, үнү укпай, белгилүү гана бир адамдардын айынан, же болбосо ошо оппозиционер болгон адамдардын айылына же жерине ушунчалык чоң бир кыянатчылык же саткынчылык болот деп мен уктасам түшүмө кирген эмес. Албетте ичим ачышып атат. Албетте элибиздин ошол жердеги мына Кызыл Октябрь айылынын, Алга айылынын тургундарынын, Куршап зонасынын тургундарынын келечегин ойлогондо энелик жүрөгүм ошол жактын кызы катары эч бир мындай тынчалып, мейличи деп ынанбай атам ушул күнгө чейин. Ал эми элибизге айтарым: элибиз сабыр кылыңыздар. Биз бүгүндөн баштап ошол жердин келечегин, ошол жердин эркиндигин, ошол ата бабабыз турган жердин эркиндигин, кээ-бирки балдар мага ыйлап ошол жерге митингге чыгып же Куршапка сүйлөп аткандардын арасындагылар ыйлап же чалып атышат. Ал жерде менин чоң атамын өлүгү жатат, өлүгү көмүлгөн, мүрзөсү бар.
туугандарымдын мүрсөсү болгон, алардын көпчүлүгү ошол суу чайпап, ушу суунун жээгинде суу жылган сайын калып кеткен. Биз аларды көчүрүп кетели десек дагы азыр таба албайбыз. Белгилүү гана жерин билебиз, бирок таба албайбыз депчи. Биз көчүрүп кетебизби деп. Анын сыңарындай урматтуу туугандар, урматтуу инилерим, урматтуу жерлештерим, сабыр кылгыла. Биз бүгүндөн баштап Куршап зонасынын ошол Кемпирабадтын боюндагы жердин элемендүүлүгүн Аллахтын аманатына тапшыралы. Эртеңки карала турган маселедеги терс оюна тескери ой келген ар бир депутаттын ниетин жана добуш берүүсүн Аллахтын аманатына тапшырдык. Ошол Аллах өзү коргосун элибизди. Ошол жердеги жерибизди Аллах өзү сактап калсын. Ошого мүмкүнчүлүк түзөт деп мен ишенем. Же кайтарууга мүмкүнчүлүк болот деп мен ишенем. Андан сырткары ушул өзүбүздүн менин абаларыма, менин агаларыма, мен ошол Куршаптык мен аябай таң калдым. Кээ бирки бир сары байке бар. Өткөндө сап-сары. Өткөндө өзгөндүн центринде ведущий болуп атпадыбы? Силер уялбайт экенсиңер. Ошол жердеги куу абышкалар бар. Фамилияңарды айтсам капа болосуңар. Ким бийликке келсе, алакан жайымыш болуп, бата кылымыш болуп, анан бата кылып бүтүп эле колуңду карайт. 200 сом бере калат экен депчи. Ошондой абаларым, силер мен айтпасам дагы өзүңөрдү билесиңер. Буга чейин силер элди, жерди, ошо Куршап зонасынын ташын, суусун, балыгын, өкмөттөн калган, жанагы СССРден калган малын жегениңер, колхоздун жеген кирпичинен бери жегениңер аз келгенсип. Мына эми бүгүн саткынчылык кылып, куулук кылып, Куршаптын Кемпирабадын сатып, өткөндө митингге 1000 сом менен чыгып бердиңер. Силер 1000 сомдуксуңар. Кудай сактасын. Силердин да балдарыңар ошентип сөөгүңөрдү көчүрүп кетели ушу Куршаптан деп калгыдай болуп калбаса экен деп ойлойм мен келечеги. Ошон үчүн туугандар, мен күйүтүмө чыдабай ушул аябай эле кыйналдым. Мен азыр шаарда ушу бир жерде басып жүрөм. Мен күнүгө ушундай кечинде басам. Ушул моментте ушул Кемпирабадтын аманчылыгын, ошол жердеги кыжаалат болуп чыдабай аткан элибиздин ар бирине сабырдуулук жана күч тилейм. Мен силер мененмин. Мен ар дайым силердин мына бүгүн да чалып атасыңар, башка убакта да чалып атасыңар. Ар бириңер менен жана ар бириңердин жаныңардамын. Биз сабырдуубуз, күчтүүбүз жана биргебиз. Рахмат.